кутман күн сизге асыл зат айым. Келечектен үмүттөнгөн айымдар уктуруусуна кош келиңиз. Аял заты катары аптасына бир уктуруу айланасында чогулуубузду баалап, убакыт бөлүп келип отурганыңызга ыраазыбыз курбум. Саламатсызбы кымбаттуу курбум? Мен да сиз менен кайрадан амандашып турганыма абдан кубанычтамын. Жана алдыдагы биз сизге бере турган маалыматтар тууралуу айта кетсек. Алдыда биз бүгүн үй бүлөдө адам кездеше турган өкүнүчтүү окуялардын бири болгон ойноштук темасына токтолгон отурабыз. Келечекте үмүттөнгөн айымдар уктуруусунун аягына чейин биз менен болуңуз. Менин атым Жаңыл деп өз окуясы менен бөлүшкөн каарманыбыз кебин баштады. Менин окуямды угуп жатып, сиз да балким кээ бир окшоштуктарды байкап, менин кырдаалымды түшүнөсүз деп ойлойм. Ал эми кээ бириңиздер үчүн менин окуям сабак болуп калса деген үмүттөмүн. Биздин үй бүлө курганыбызга 10 жыл болгон. Бардык жубайларда эле, бизде да жакшы, жаман учурлар болду. Көңүлдүү убактар менен келишпестиктер болду. Жаңы эле үй бүлө курганыбызда бизде акча каражат жагынан маселелер пайда болду. Мындай көрүнүш көп эле жубайларда кездешет эмеспи? Ошондо биз башка, жумушу көп өлкөгө көчмөк болдук. Ошентип, жакын арада биз экөөбүз тең жумуштап, кубанып калдык. Ушул кыйын убактарды басып, жеңип өтүүгө биздин бири-бирибизге болгон сүйүү жардам берген деп айтууну мен каалайт элем. Башында баары эле жакшы болчу. Жолдошум өзүнө жаккан жумушта иштеп, жактырып жүрдү. Жана мен да ишимди сүйүп кубанып жүрдүм. Мен мугалим элем. Өзүм берген сабакты жана студенттеримди жакшы көрчүмүн. Алардын окуп үйрөнүп, өсүп чоңоюп жатканын көрүү мен үчүн кубаныч эле. Жолдошум алгач жумушун сүйүп иштеп жүргөнү менен кийинчерээк жактырбай, өзү да бактысыздай көрүнө баштады. Жанында иштеген адамдардай аракет кылгысы келбей жүрдү. Жанында иштеген башкалардын сыйлык алып, кандайдыр бир бонустарга ээ болгондорунан наалып, биздин үй бүлөдөгү тынчтыкты кетирип, жашообузду кыйындатып жиберди. Анысы аз келгенсип, менин өз жумушумду сүйүп иштеп, ишим ийгиликтүү болуп жатканына ичи күйүп капаланып жүрдү. Ушунун баарын байкап турган мен жолдошумдун чындыгында өз жөндөмдүүлүктөрүнө ишене албаган адам экенин көрө алдым. Колумдан келишинче шыктандырып жаттым. Ага жардам берүү үчүн баарын кылууга даяр элем. Аялы же жолдошу үчүн көптөр баарын кылууга даяр. Бирок эгер маанайын чөгөргөн тарап жардам алууга аракет кылбаса же баалабаса, берки тарап эч нерсе кыла албайт эмеспи? Өздөрүнө жардам алуудан баш тарткан тарап жанындагылардын жашоосун да татаалдаштырат. Жашооңузда ушундай учурларга дуушар болдуңуз беле? Үйдөгү жашоом кыйындаганына карабай, жумушумду калтырбай, эң мыкты аткарууга аракетимден жазган жокмун. Жана ошол эле убакта Кудайга таяндым. Ошол учурда Кудай менин өзгөчө жакын, туруктуу досум сыяктуу болду. Ал эми мен ар дайым андан жардам алууга кайрылып турдум. Мен Кудайдан акылмандуу жана ишенимдүү жубай болуума жардам берчи деп сыйынып жаттым. Турмушка чыгып жатканда жакшы күндөрдө да, кыйынчылык убагында да жолдошумду сүйүүнү убада бергем. Жана мен аны Кудай алдында да, жолдошумдун алдында да сактаарымды так билчүмүн. Билесизби, кымбаттуу айым, Кудай чындап эле мага жардам берди. Ошол кыйын учурларда да, кийин да, мен башымдан өткөргөн азаптуу убакта да жардамга келди. Жана мен ошол кийинки кыйынчылыктарым жөнүндө да айтып бергим келет. Үйлөнгөнүбүзгө 10 жыл юбилей болордун алдында чогултуп жүргөн каражаттарыбыздан чоң сумма жок болгонун байкап калдым. Таң калган мен жолдошумдан сурадым. Ал мага мекенибизге барып, атам менен көрүшүп келейин дегем деди. Бир аз убакытка башка жака баруу менен өзүмдү жакшыраак сезип калам деп ойлойм деди. Ал мага жумушум жакшы болбой, үйдөгү жагдай деги эле жашоо кыйын болуп кетти. Өзүнчө болуп ой жүгүртөйүн деди. Ошентип ал биздин 10 жылдык юбилейбиз болгону жатса, мага айтпай кетейин деп пландаштырыптыр. Албетте бул мени капалантпай койгон жок. Бирок мен эмоцияларымды көргөзбөстөн эле аны кое бердим. Жакшы барып кел жана ушул убакыт сага жакшы чечимдерди берсе экен дедим. Ал кеткенден кийин экөөбүздүн сүйлөшүүлөрүбүздүн үстүнөн кайрадан ой жүгүртө баштадым. Ошондо мен көп нерсе акылга сыйбаган, бири-бирине дал келбеген экенин байкадым. Биринчиден мен депрессияга дайыма батчу жолдошум эмне болот деп коркуп кеттим. Жолдошумдун алдап кеткенин түшүндүм, бирок ал өзүнө кол салбаса экен деп да коркуп жаттым. Атасына деле барбаганын билгенимде, буюмдарынын арасынан кайда кеткенин билүүгө бир нерсе табылабы деп издей баштадым. Оюмда дагы эле ал бир жамандыкка учурабасын деп коркуп жаттым. Андан кийинки мен үйдөн тапкан нерселерге анын чынында кайда кеткенин түшүнгөнүмдө көздөрүм караңгылап кетти. Мен такыр элестете алгыс, оюма да келбеген
иши ачыкка чыкты. Үйдөн мен анын башка аял менен жазышып жүргөн СМСтерин таптым. Көрсө, биздин 10 жылдык юбилейибизди калтырып, дүйнөнүн жарымынчалык алыс жолго ошол аял менен жолугууга кетиптир. Көрсө, каражаттан чоң сумманы ошол максатта алган экен. Аял менен гана эмес, кээ бир досторуна жазгандарын да таптым. Аларга жаңы таанышкан аял менен келише албай калсам да, баары бир бул аялды таштайм деп пландаштырганын окудум. Ошондой эле мени ушунча убакыттан бери алдап жүргөнүнө өзү менен өзү сыймыктанаарын жазыптыр. Мен абдан капаландым. Жолдошум мен ойлогондон таптакыр башка адам экенин эми билдим. Чынында анын ким экенин түшүнө албай турдум. Бир эле убакта мени ар кандай сезимдер каптады. Мен ачууландым, жүрөгүм сыздап турду, капаландым, жийиркендим. Жана мен үчүн эң кыйыны анын чыккынчылыгы болду. Ошентип ушундай абалда калган мен үйдө калдым. Жолдошум болсо бир нече миң километр аралыкта башка аял менен болду. Мен ойноштуктун, чыккынчылыктын курмандыгы жана ташталган аял болуп турдум. Аял менен эркек баш кошкондо алар Кудай алдында да, адамдар алдында да жашоону бирге басып, түйшүгүн бирге тартуу үчүн биригишет. Алар бири-бирине өлүм ажыратмайын, бири-бирибизди сүйөбүз деп убада беришет. Ал эми жубайлардын бири убаданы бузуп, башка адам менен туура эмес мамилеге барса, бул ойноштук деп аталат. Ал эми жубайлардын бири экинчисин калтырып кайра кайрылбай кетсе, муну таштап кетти дейбиз, туурабы? Менин жолдошум мага экөөнү тең кылып кетти. Мага эмне жагат билесизби? Мага так убагында туура жерде болуп калуу жагат. Бир күнү атам экөөбүз базар аралап баратсак, гүл саткан эже акыркы гүлүмдү сатсам эле үйгө кетет элем деп туруптур. Биз эженин гүлдөрүнө кызыгып туруп калдык. Аңгыча эже арзан эле бааны айтып, алып кеткиле деп калды. Кыскасы, атам экөөбүз ошол туура жерде, туура убакытта болуп калганыбызды түшүндүк. Аял гүлдөрүн сатып кетип калганда эмес, убагында. Атам арзан баадагы кооз гүлдөрдү апама алып букет белек кылды. Ал эми туура эмес убакытта, туура эмес жерде болуу бул такыр башка иш. Бүгүн биз сизге ыйык жазуудан туура эмес жерде, туура эмес убакта болуп кандайдыр бир туура эмес иштерди кылып, чечимдерди кылгандардын окуясын уктурабыз. Биз уга турган окуянын негизинде жоготуу же жеңиш эмне экенин түшүнө алабыз. Кымбаттуу угарман, сиз жашооңузда кайра ордуна келтире алгыс ката кетирип көргөнсүзбү? Көптөрүбүз мунун эмне экенин түшүнсөк керек. Ал эми эгерде сиз, кымбаттуу айым, андай катаны кетирип көрбөгөн адам болсоңуз, балким алдыда уктурула турган окуя сизге жакшы сабак болор. Андыктан жоготуу же жыгылууну тандабастан, сиз ал учурду жеңишке айландыра аласыз. Ыйык жазууда Батшеба аттуу жолдошу бар аялдын окуясы баяндалган. Анын жолдошу Ури падышанын аскери болгондуктан согуш талаасында, алыс жакта эле. Ошентип аял бир күнү кечке жуук үйүнүн чатырында сууга түшүп жаткан эле. Ал учурда адамдар чатырында сууга түшөр эле. Бирок аялдар сууга түшүп жатканда эркектер көрбөшү үчүн абайлуу болору керек болчу. Ошол эле кечте падыша Дөөт өз ак сарайынын чатырында таза абада сейилдеп жүргөн. Анан эле караса Батшеба сууга түшүп жатканын көрүп калат. Дароо боюнда кандай келишимдүү аял дейт. Дөөт киши жиберип аял жөнүндө билип келүүнү буйруду. Анын атасы ким экенин, күйөөсү бар болсо анын ким экенин суратты. Ал жөнөткөн адамдардан белгилүү аскери Уридин аял экенин билди. Бирок ал баары бир аялды ак сарайына алдыртты. Аял экөө ойноштук кылышты. Ыйык жазууда аялдын каршы болгону жазылбайт. Согушта, алыста жүргөн жолдошунун көзүнө чөп салды. Ыйык жазуу болсо ойноштукту күнөө дейт. Бул күнөө Кудай берген 10 мыйзамдын биринде да тизмеде саналат. Ал эми ыйык жазуунун бөлүгү болгон Инжил китебинде ойноштук ишине барууга чейин эле эркек башка бирөөнүн аялын күнөөлүү каалоо менен суктанып караса да күнөө деп жазылган. Дөөт падыша менен Батшебанын окуясы андан ары өтө жаман кылмыштар менен уланды. Батшебанын боюнда болду. Дөөт Уриди өлтүрттү. Бир күнөө артынан бир нече күнөөнү алып келди. Алардын төрөлгөн баласы чарчап калды. Бул Дөөт падыша менен Батшеба үчүн чоң кайгы алып келди. Кымбаттуу айым, эсибизге түйүп алсак экен. Күнөө азгырык келди, аны баштап жиберүү абдан коркунучтуу. Анын артынан келе турган кесепет бар экенин эсибизге туталы да жок дейли. Тандоо эрки сизге берилген. Андыктан күнөө үчүн ар дайым жок деңиз. Ар дайым күнөөгө каршы турганга Кудайдан күч сураңыз.
Батшебаны падыша күчкө салган эмес. Андай болсо окуя башкача көрүнүштө болмок. Балким аял падыша өзү жактырып жатса, бай, күч, бийликке ээ адамга каршы болмок белем дегендир. Падышада баары бар: байлык, бийлик, жакшы тамак, кымбат кийим, асыл жасалгалар деп ойлонгондур. Кымбаттуу курбум, жолдошу бар аялга башка бирөөнүн күйөөсүнө көз артуу күнөө. Эгер сизге жолдошуңуз эмес болгон эркек адам жагып жүрсө, күнөөнүн торуна түшпөс үчүн акылмандуулук менен андан оолак болуңуз. Ал эми эгер сиз ойноштук кылган болсоңуз же азыр ойноштукта жашап жатсаңыз, эмне кылууңуз керек? Батшебанын окуясы көптөр үчүн сабак болуп келет. Аял кичинесинен эле ойноштук күнөө экенин үйрөткөн, Кудайга ишенген адамдардын үй бүлөсүндө чоңойгон. Батшебанын окуясын андан ары окуй турган болсок, биз аял жүрүм-турумун оңдоп, туура, Кудайга жаккан жакшы жакка өзгөргөнүн көрөбүз. Ал келишимдүү, сулуу гана эмес, эми акылдуу жана жашоого өтө аяр мамиле кылган аял болуп өзгөрдү. Кудайга кечирим сурап, ыйлап сыйынган күндөрү көп болсо керек. Себеби Кудай аларга дагы бала берген жана аны Сулайман деп аташкан. Ал эми Сулайман келечекте падыша жана Кудайга жаккан адам болуп чоңойгон. Кымбаттуу угарман, төмөнкү аяттарда Дөөт падыша өзүнүн күнөө кылганынын кесепети жашоосуна кандай натыйжаларды алып келгенин сүрөттөп, бирок сыйынуусун калтырбай улантканын мындай деп жазат: Мен унчукпай койгондуктан ар күнү кыйнала берип, денем алсырап калды. Анткени менин үстүмдөгү колуң күндүр-түндүр кыйнады. Кургакчылык убагындагыдай өң түстөн кеттим. Бирок мен сага күнөөмдү ачык айттым, айыбымды жашырган жокмун. Кылмыштарымды мойнума алып, Теңирге ачык айтайын дедим. Ошондо сен мени күнөөмдүн айыптоосунан куткардың. Бул аятта падыша күнөөсүн мойнуна алууну туура көргөнүн бизге үлгү катары айтып жатат. Ал эми төмөнкү аятта жыйынтыктап, Кудайсыз жашоо, башкача айтканда күнөөгө моюн сунуп жашоо көп кайгы алып келерин айтып, бирок күнөөдөн качып жеңиш менен жашоо бул Теңирге таянуу экенин үйрөтүп жатат. Себеби ал өз башынан ушунун баарын өткөрдү. Ошондой эле Теңирге таянуунун жыйынтыгын ырайымга курчалуу деп сүрөттөйт. Ал мындай деп жазат: Кудайсызга көп кайгы, ал эми Теңирге таянганды ырайым курчап турат. Бул кандай гана сонун. Адамга Кудай ар бир иште тандоо берген. Ал сизди мажбурлоо менен жакшыны же жаманды танда дебейт. Бирок эркин тандоо берет. Акылдуу адам Кудайдын эрки эмне экенин таанып билип, ошону тандайт. Кымбаттуу айым, Кудай бизди өзүнүн шартсыз, өзгөрүлгүс сүйүүсү менен да курчап турат. Качан биз күнөөкөр экенибизди моюнга алганыбызда жана ага кайрылып кечирим сураганыбызда, ал кечирет. Бирок кечирим алуу жолун ал Иса Машаяк аркылуу салган. Күнөөлөрүбүз үчүн кун төлөнүүсү керектигин сезебиз, туурабы? Ошондуктан кандайдыр бир кайрымдуулук иштерине катышып же жакшылык кылып, кайыр берип, күнөөлөрдөн кутулгубуз келет. Бирок ыйык жазууда жазылгандай, Кудай өзү даярдалган жол бул Иса Машаяк экен. Ал биз үчүн жазаны төлөп, кунду төлөп куткарыптыр. Эми бизге ошол куткарылуу жакшы кабарын ишеним менен кабыл алуу гана калыптыр. Дөөт падыша жана Батшеба күнөө кылышты. Бирок алар ошол күнөөдө калышпаптыр. Алар Кудайга келип, кечирим сурап кайрылышыптыр. Бул алардын эң туура иши болгон. Ал эми сизчи, кымбаттуу курбум? Сиздин Кудай менен мамилеңиз кандай? Ар убакта, кайсы жерде болбоңуз, Кудайга Иса Машаяктын курмандык иши үчүн ыраазымын жана кечир деп кайрылып сыйына аласыз. Ал эми азыр эгерде кааласаңыз, биз менен бирге сыйыныңыз. Теңир, биз сени мактайбыз, ысымыңды даңктайбыз. Сен бизге биз татыксыз болгон сүйүүнү, камкордукту көрсөтүп, ырайым кылып келе жатасың. Сага ыраазыбыз. Кыйынчылыкка баткан аял заты да сенин чексиз сүйүүң менен кечиримиң тууралуу угуп кабыл алып калышса экен. Амин. Ардактуу айым, уктуруубуз аркылуу кеп кеңештер менен бөлүшкүбүз келет жана алардын сиз үчүн маанилүү, пайдалуу маалымат болуп калышын каалайбыз. Эгер кандайдыр бир суроо же сунуш пайда болсо, биз менен байланышыңыз. Ушуну менен биз уктуруубузду жыйынтыктап, сиз менен келерки аптага чейин коштошобуз курбум. Үй бүлөңүз менен аманчылыкта болуңуз. Бизге кат жана комментарийлерди калтыруу менен суроо сунуш, ой пикир жазыңыз. Саламатта калыңыз. Мен да коштошуп жатып сизди алдыда жаңыруучу Кудай сөзүнө кулак сал рубрикабызды да тыңоого чакыра кетсем. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуз, кымбаттуу курбум. Акырына чейин биздин толкунда калыңыз. Сени даңктайм Теңир, иштериң
Теңирсиң, сени даңктайм Теңир, иштериң керемет, анткени сен мени жараткан Теңирсиң. Сенин рухуңдан качып мен кайда барам, сенин жүзүңдөн жашынып мен кайда качам. Асманга чыксам да сен ошол жердесиң, жер түбүнө түшсөм ал жерде сенсиң. Мүмкүн караңгы каптап алар деп жашынсам, караңгылык мени сенден жашыра албайт. Сени даңктайм Теңир, иштериң керемет, анткени сен мени жараткан Теңирсиң. Алып теңиз жеке барсам да, ошол жерде мени сенин колуң жетеле. Басып бара жатсам, эс алып жатсам да, барын билесиң, жолдорум белгилүү. Мени качан олтуруп турарымды билесиң, мен айта электе мени оюмду билесиң. Сени даңктайм Теңир, иштериң керемет, анткени сен мени жараткан Теңирсиң. Сени даңктайм Теңир.